Былтыркы жылы Кумтөр алтын кенинен салыкты эске албаганда өлкө бюджетине 220 миллион доллар таза киреше түшкөн. Ошентип 2021 жылы мамлекеттик казына 326 миллион доллар менен жабылган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйында билдирип, салыктарды чогултууда дагы өсүш 2021 жылы 130%га ашыгы менен аткарылганын баса белгиледи. Баалар темасына келе турган болсок, айла жок инфляция өсүүдө. Тамак-аш азыктарына болгон баа алдыда дагы көтөрүлүүсү мүмкүн. Бирок Жапаров ага утурлай эле мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы үстүбүздөгү жылдын апрель айынын башында көтөрүлөрүн кошумчалады. Салык күн сайын түшөт, пенсия пособие дагы күн сайын алына турган нерсе да. Ошондуктан мен жалпы эл мени туура түшүнөт го деп ойлоп атам да. Январдагы көрсөткүчтөр жаман эмес, февралдагы жакшы келатат. Эгерде март жакшы боло турган болсо, биз кескин түрдө, дагы бир жолу айтып коеюн, кескин түрдө мугалим менен врач, социалдык тармакта иштеп аткандардыкын аз зарплата алып аткандын баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Биринчи этапта 50%га чейин 1-апрелде, анан 1-октябрда дагы 50%га чейин. Ал арада журналисттердин бири Акылбек Жапаровго Кумтөр кенинен өндүрүлүп жаткан алтын кайсы жакка сатылып жатканы тууралуу суроо узатты. Өз кезегинде Жапаров өндүрүлгөн алтынды Кыргызстандын ичинде алып калуу аракети жүрүп жатканын билдирди. Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсакпы деп атабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын, дагы бөлөк банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы 1-2 жыл, бирок 1 жылдын ичинде биз кыргыз элине дагы ар бир үй бүлөдө алтын туяк болбосо дагы алтын кыргыздын алтыны болсун деген ниетте. Мына азыр $1000 1 жылкы деп монета чыгарайлы деп атабыз. 1 граммдан 10 килограммга чейин алтынды дагы биздин жарандар сатып алсын деп биз ошолорго чыгарып берип атабыз. Үстүбүздөгү жылы өлкө аймагы боюнча 250 чакырым жолго жаңы асфальт төшөлөт. Жолдордун 400 000 чарчы метр жерлериндеги аң чөнөктөр оңдолот. Былтыркы жылга салыштырмалуу 4 эсеге көп аткарылат. Бул үчүн өлкө бюджетинен акча каражаты бөлүнүп берилгенин Жапаров маалымат жыйында билдирди. Транспорт министрлигинде чоң реформалар жүрүп атат. Жакында государственное предприятие Кыргыз автожолдору түзүлдү, дорожный фонд түзүлдү, акчалардын баарын бөлүп бердик. Мына мен сиздерге келатканда финансы министри айтты, 4 миллиард сом даяр битум сатып алам деп аткандарга деп. Мындан тышкары биз 400 техника алып бергенге даярбыз. Южный Корея менен да сүйлөшүп атабыз. Орустар менен, Кытайлар менен дагы сүйлөшүп атабыз. Айтор ушул жылы ирригация менен жолдорго абдан катуу чоң көңүл бурулуп атат. Кыргызстанда унаалардын алдыңкы айнектерин караңгылатууга уруксат берүү тууралуу чечим жогорку кеңеште каралууда. Эгер чечим ишке ашып калса, андан түшкөн каражаттын жарымы майыптыгы бар адамдарга коляскалар алынат. Калганы Камбарата бир КСинин курулушуна жумшалат. Бул тууралуу Акылбек Жапаров маалымат жыйында билдирди. Бажы 130%га көбүрөөк төлөдү. Ал эми мүчөлүштөр болушу мүмкүн. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Буга Акылбек Жапаров үчүнчү тарапсыз маселени эки өлкөнүн президенттери гана чечүүнү макулдашканын баса белгиледи. Бүгүнкү күндө Казакстан менен чек арада жүк ташууда көйгөйлөр дагы деле жок эмес. Бул маселени министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанда өтө турган ИАЭП өкмөт башчыларынын жыйында көтөрүүнү убадалады. Ошондой эле Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдун курулушуна түшүндүрмө берди. Макмал аркылуу өтөт, макмал аркылуу Жалал-Абадка барып, анан Өзбекстанга өтөт. Биз орустар менен чогуу быйыл өзүбүздүн күчүбүз менен Рыбачыдан Кызартка чейин, Чайекке чейин темир жолду кура баштадык. Орусиянын компаниялары болсо, илгерки маршрутту билесиздер, ошо Казармандан Каракечеге чейин келип, Каракечеден Рыбачыга, анан мындай кетчү да. Азыр ошо бөлүгүн орустар менен кура берели деп атабыз. Тияктагы бөлүктү болсо, азыр ошо Казарман аркылуу Кыргызстандан өтөт, Жалал-Абадка барат, анан Өзбекстанга өткөн маршрутту эң ылайыктуу деп эксперттер таап атат. Бирок окончательный вариантын эми сиздерге чыгарып беребиз да биз. Суроо жооп учурунда Акылбек Жапаров Асман шаарынын курулушу боюнча дагы кененирээк токтолуп, жаңы шаар 4000 гектар жерге жайгашаарын билдирди. Аны курууда албетте жашыл экономика принциптери сакталып, экологиялык шарттар эске алынаарын кошумчалады. Я надеюсь, что эта мечта нашего президента, она притворится в жизнь. Сейчас мы работаем над разработкой генерального плана.
Ал арада биздин чыгармачыл топ министрлер кабинетинин төрагасына суроо узатууга жетишти. Анда өткөн жылдын ноябрь айында финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы өзүн Сомо Кейджи деп атаган компаниянын ишмердүүлүгүн текшерүүгө алып, жыйынтыгында мыйзам бузуулар аныкталып, уюм толугу менен жабылган. Бүгүнкү күндө ал штаттык режимде иштеп жатканын коомчулук айтып чыккан. Пирамида телеканалынан Акылбек Үсөнбекович буга чейин өзүн Сомо Кейджи деп атаган микрокредиттик уюм жабылган болчу. Алар мыйзамсыз иш алып баргандыктан мындан болжолдуу 1000ден ашуун жарандарыбыз жабыркаганда, анан бул уюм бүгүнкү күндө иштеп жатат. Азыр биздин жардамчылары суугуп атат, азыр барып текшерип келебиз. Бул ишти текшерип чыгууну Акылбек Жапаров ошол замат тиешелүү кызматка жүктөдү. Көп өтпөй финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын адиси Абай Кадыралиев түшүндүрмө берди. Текшерүүнүн негизинде биз аткаруу кагазын бердик Сомо компаниясына. Пайыздарын азыркы учурда Кыргыз Республикасынын суткорчулукка каршы мыйзамдын өзгөртүүлөрүнүн киргизилген өзгөртүүлөр негизинде бардык Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздар, кредиттик мекемелер пайыздык үстөктөрү фиксированный болот. Буну улуттук банктын методологиясы менен эсептелип чыгат жана бир жылдык ашык маянасы азыркы учурда 30-94% ашпоо керек. Жана ошолордун аткарууга Сомо компаниясына берилген, пайыздарын түшүргүлөдө. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун маалымат жыйыны дээрлик 2 сааттан ашык убакытка созулду. Ага 50дөн ашык журналист катышып, 40ка жакын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар тармактуу суроолорун берүүгө үлгүрүшүп, тиешелүү жоопторун ала алышты. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.